17 milyon aşırı bir atma. Басын алып қойып ең тура қылыпсыңар да 17.730. Бұл тарих қойдан қалады да тарих болып қалады. Кийинки муун ушуну көрүп туруп айтат да, уялат да, ушундайды жасагандарчы. Бүгін улуттук маданий очокторубуздун бири болгон тарых музейибизде салтанаттуу жагдайда чогулуп жаткандыгыбыздын негизги себеп жөнү 2021 жылы көз карандысыздыгыбыздын 30 жылдык мааракесин майрамдоо менен өткөндүгүн баса белгилеп, кайсы бир деңгээлде кортундулоо десек дагы болот. Өлкөбүз үстүбүздөгү жылы тарыхый маанидеги бир катар орчундуу окуяларды баштан кечиргенине күбө болдуңуздар. Оболу жыл башында президенттик шайлоону жана башкаруу формасын аныктоо тууралуу конституциялык референдумду өткөрүп алдык. Андан соң уда тагыраак айтканда 11 апрелде Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу боюнча бүткүл элдик референдум ийгиликтүү өтүп, кийинки саясий процесстерге жол салды. Атап айтканда, жаңы мыйзамдар кабыл алынып, министрлер кабинети куралды. Өлкөбүздүн тарыхында биринчи рет административдик кийлигишүүгө жол берилбей, жогорку кеңешке адилет жана таза шайлоо өткөрүлүп, саясий реформалардын дээрлик бир жылга созулган соңку этабын ийгиликтүү жыйынтыктап жатабыз. Урматтуу коноктор, тереңирээк баамдап көрсөк, биз 30 жылдан бери тынбай изденүүнүн үстүндө болуп, конституциялык реформаларды жүзөгө ашыруунун мүдөөсүн ураан тутуп, ушул максаттан тайбай жашап келдик. Мен ушул жерден бир ойду жарыя кылып айткым келип турат. Биздин изденүүлөрүбүздүн конституциялык, саясий экономикалык реформалардын башаты 1990 жылкы окуялардан башталат деп так кесе айтсам жаңылышпаймын. Дал ошол жылы 15 декабрда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик суверендүүлүгү жөнүндө декларация деп аталган тарыхый маанидеги документ СССРдин курамындагы Кыргыз Республикасынын жогорку совети тарабынан салтанаттуу жагдайда кабыл алынган. Анын биринчи беренесинде мынтип айтылат: Кыргыз Республикасы Кыргыз улуту өз тагдырын өзү чечүүсүнүн, республиканын бардык элдеринин коомдук жана мамлекеттик түзүлүштү эркин тандап алуусунун негизинде бекемделген жана өнүгүп жаткан, республиканын бардык улуттагы граждандарынын таламдарын билдирген жана коргогон суверендүү мамлекет деп турат. Ташка тамга баскандай жазылган бул саптар кашкайта ырастап тургандай, элибиз коомдук жана мамлекеттик түзүлүштү эркин тандап алууга болгон укугун жана эрк ыктыярын дүйнө коомчулугуна ушинтип жар салган. Демек, быйыл 11 апрелде өткөн референдум 1990 жылы башат алган, жаңыланууга умтулган улуттук негиздөөлөрдүн, улуттук изденүүлөрдүн, конституциялык реформалардын кортундусу деп атасак болот. 30 жыл ичинде улуттук табиятка шайкеш келген өнүгүүнүн оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, биз ар кандай сыноолорду баштан кечирдик. Олку солку жагдайлар болду. Элдик толкундоолор орун алды. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар түрдүү деңгээлде таасирин тийгизди. Бирок элибиздин тажрыйбасы артты. Улуттук мамлекеттүүлүктү андан ары чыңдоонун жана ошол эле учурда демократияны андан ары өнүктүрүүнүн улуу мүдөлөрүн айкалыштыруу мүмкүнчүлүгү кеңейди. Ошондой эле ошол учурда биз жарандык коом активдүү, адилеттүүлүк, татыктуу жашоо укугу үчүн күрөшкөн өлкө жана эркиндикти сүйгөн эл деген имиджди, беделди сактап кала алдык. Биз бул мүдөлөрдөн кыпындай да тайбайбыз. Кадырлуу коноктор, эзелки улутубуздун, байыркы ата журтубуздун даңктуу жана трагедиялуу окуяларга бай узак жолунун урматына тургузулган тарых музейинде туруп, президенттик ант берүү каадасы маалында тарых алдында айткан сөзүмдү дагы бир ирет кайталагым келет. Жаңы Кыргызстан өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна канааттанган,
ал эми түп келечегине оптимизм менен караган эркин жарандардын өлкөсү болуп калууга тийиш. Ошондуктан жакынкы 5 жыл аралыгында мамлекеттик саясат жаңы Кыргызстанды курууга, жарандардын ишенимин, ынтымак биримдигин арттырууга, активдүүлүгүн, жаратмандык потенциалын жогорулатууга, ошондой эле жашоо сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталат. Мен өлкө башчысы жана аткаруу бийлигинин жетекчиси катары Кыргызстандагы ар бир жарандын жашоо шарты үчүн өзүмдү жоопкер, алардын алдында өтө милдеттүү сеземин. Андыктан менин командам мамлекеттик системада жана экономикада структуралык чоң реформаларды жүзөгө ашыруу менен алып барууда. Урматтуу замандаштар, учурдан пайдаланып, Кыргызстандын тышкы саясаты тууралуу да эки ооз сөз айта кетейин. Биз Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн, коопсуздугун, социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыздоону жана жарандарыбыздын укугун коргоону көздөгөн көп багыттуу тышкы саясатты улантабыз. Биздин тышкы саясатыбыздын приоритети Борбор Азиядагы коңшуларыбыз менен дагы, стратегиялык өнөктөштөрүбүз болгон Орусия, Кытай жана Туркия менен да ар тараптуу кызматташууну чыңдоо болуп саналат. Инвестициялык, маданий гуманитардык жана туристтик кызматташууга басым жасоо аркылуу батыш жана чыгыш өлкөлөрү менен дагы карым катнаштарды өөрчүтөбүз. Ардактуу агайын туугандар, урматтуу калайык калкым. Өткөндүн сабагы, келечек алдындагы жоопкерчилик тууралуу кеп козгогон ушул саамдарда Кыргызстандын түптөлүшү үчүн күрөшкөн улуу ата-бабаларды жана алардын тажрыйбасын эскере кетпесек болбойт. 20 кылымдагы кыргыз мамлекеттүүлүгүн негиздөөчүлөрдүн бири Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын быйыл жыл бою белгилеп, мааракелик иш-чараларды жыйынтыктоонун алдында турабыз. Ушул жыйынтыктоочу иш-чаранын алдында Абдрахмановдун урпактары Жусуп атабыздын күндөлүгүнүн түп нускасын Улуттук тарых музейине тапшыруу демилгесин көтөрүп, мага кайрылышты эле. Ыгы келип турган экен, бүгүн тапшырылып, тарых музейинин эң бир баалуу экспонаттарына айланды. 20 кылымдагы жалпы улуттук тагдырыбыздын ары кызыктуу, ары драмалуу барактарын чагылдырган эң маанилүү саясий документтердин бири болуп саналган бул кол жазманы бүгүнтөн тарта мамлекеттик өзгөчө коргоодогу улуттук таберик деп жарыялаймын. Мына ушул Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков сындуу элинин кызыкчылыгы, мекенинин бакубаттуулугу үчүн жан урап күрөшкөн бабалардын баскан жолун татыктуу уланталы. Ал эми татыктуу улантуу үчүн коомдогу стабилдүүлүк жана анын ичиндеги ынтымак баарынан маанилүү. Мен ушул мүнөттөрдөн пайдаланып, өлкөбүздөгү бардык саясий күчтөрдү, жарандарды, санаалаштарымды жана оппоненттеримди, коомдун бардык катмарын ушул улуу мүдөнү аркалоо жолунда тилектеш, максатташ болууга үндөймүн. Элибизди ар дайым Кудай колдосун, касиеттүү ала тоонун үстүндө ар дайым Манас урааны жаңырып турсун, жашасын эркин жана эгемен Кыргызстан.